азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков ээлеген кызматынан кетиш керек экендигин айткым келди. Анан себептерин, эмне себептен ал адам посттон кетиш керек? Азыркы президент, премьер-министр, депутаттар, бийликтегилер доордун талабын билбейт. Бул жаңы доор келгенин, кылымдын мыйзамын, аалам сырын, керек болсо адам могу жашоого эмнеге келгенин дагы билбейт. Анан ошол кыргыз элинин ордун башка улутка булар теңеп көрүп атат. Ошондуктан булардын иши да жүрбөй атат. Эл дагы ыраазы эмес. Өздөрүн дагы орусча айтканда анан элди дагы бир мученияга алып келип атат. Ошондуктан анан Сооронбай Жээнбековдун сезүүнү бүттү, убактысы келди деп атат да. Эмнеге дегенде, мына ушул улуу түшүнүккө кыргыз эли, мына улуу түшүнүккө, ааламдык түшүнүккө алып өтпөсө, ошо улуу күчтөр инопланеттен периштел, ошо Кудай дейбизби, кырсык уюштуруп атат. Ар бир үйдө кырсык болуп атат. Ар ким ден соолугунан ажырап атат. Мына неизлечимый болезньдер пайда болду, рак, шишик, опухоль дегендер. Причинасын дүйнө эли билбей атат. Эмнеге пайда болду, эмнеден айыгат десе, аны билбейт. Аны мен билем. Анткени бул жерде жаздырган. Ал энергия экен, ичке кирет экен. Эгер эскиче эмоция менен, ошо пендече, динче, же ошо байлык бийлик түшүнүк менен жашаса, ал шишик, рак, неизлечимый болезнь. Кыскасы адамдын телосу отравление болот. Мына ушул себептен мына ракты ким айыктыра алат экен? Демек кыргыз айыктыра алат экен. Кыргыз Кудайдын ордун аткарат экен. Телос ошого жарактуу экен, уму ошого жарактуу экен. Кыргыздын мезгили келиптир. Ана мындай кезде кыргызды пенде башкара албайт. Азыр ошо Кудайдын энергиясы келгендиги чындык. Ошо кыргыз Кудайга айланыш керек. Ошондуктан эски адам ошо Жээнбеков өз ордун билиш керек. Ал адам катары мүмкүн жакшыдыр. Мындай түшүнүктүү адам, көтөрүмдүү адам, бирок бул оор акыбалдан кыргызды ал адамзатты ал адам чыгара албайт. Азыр ушул улуу түшүнүк менен кыргыз өлкөсү түптөлүш керек дагы, дүйнөгө көчүрүлүш керек. Анан кыргызды кереги жок, коркутуп, мокотуп, чоочутуп, анан камайм деп, анан антип башкарылбайт кыргыз. Кыргызга дегеле президенттин да кереги жок. Башка улуттай кыргызды бир президент башкарып кете албайт. Анткени кыргыздын ааламдан буйрулган укугу көп. Кыргызга жөн эле бир жол башчы керек. Жол көрсөткөн, улуулук жол көрсөткөн эле адам керек. Ошол сыяктуу дагы бул Жээнбековдун кандай келгенин эл билет, ким аркылуу келгенин эл билет. Бул ааламдан буйрулуп келген эмес бул адамчы. Ошондуктан орду жок. Эгер бул эскиче азыр заботливый куда болуп, кудаларына кам көрүп, послушный брат болуп, байкелерине, анан жердештерине кам көрө берсе, эскиче жашай берсе, өзүнө дагы печально болуп калат, аягы өкүнүчтүү болуп калат. Мен бул кишини куткарып калгым келип атат. Мындай эскертүү ааламдан Акаевка да берилген. Мен ушу билдирүүнү алып келип берген. Кийин жолуккан. Ошондо өзү айтты. Мен ошол ааламдык билдирүүдү ушу түшүнбөй коюшугунду көрбөдүк деп. Бакиевке да берилген. Атамбаевка да эскертүү берилген. Ошондуктан азыр ааламдан бир адам буйрулуп келген, бул Арстан-Алай. Эгер туура түшүнсө, ошо ааламдан буйрулган адамды таап, жанагы ошо тарыхы калсын. Ар бир падышанын тарыхы болгон го. Өзгөрткөн, ким аркылуу келген, кандай кеткен дегендей. Ансыганда ошо тарыхта калам десе, ошо мирмен жол, тынчтык жолу менен ошо Абдулдаевка, Арстан-Алайга кызматын өткөрүп бериш керек.